Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр жана Ошмунун студенттери. Үмүт телестудиясы старт алды. Биз бүгүн Ошмунун дүйнөлүк тилдер жана маданияттар факультетиндебиз. Анткени деген мугалимдер мөмөлүү дара сымал демекчи. Дал ушул бизге билим берип, талкпастан эмгектенген мугалимдердин ага эжекелеринин ишмердүүлүгү боюнча сурамжол жүргүзмөкчүбүз. Анан дал ушул саякатыбызды артыбызда турган дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетин баштамакчыбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы, эжеке, амансыздарбы? Келиңиз таанышалы. Аты жөнүңүз? Атым Нурзада Эргешева. Кайсыл сабактан мугалимсиз? Англис тилинен. Англис тили. Эжеке, ушул дагы ишмердүүлүгүңүз боюнча бир суроо берейинчи. Канча жыл болуп калды? Ушул дагы ушул предметтен тилден бергениңизге? Буюрса 20 жыл болуп калды. 20 жыл. Канчалык деген убакыт, эжеке? Башта тандоодо өзүңүз калооңузбу же үйдөгүлөр кыстап эле киргизбейди беле? Башында өзүбүз котормочу болобуз деп, ошол кандай дейт эле, котормочу болобуз деп максат коюп окуган болчубуз. Анан кийин кыялымда котормочу болом деп тапшыргам, бирок мугалим болуп калдым. Өкүнбөйм. Дагы бир суроо, эгерде дагы бир сыйрасты алдыңызга тандоо болсо, дал ушул котормочулук же болбосо мугалимдик менен кетмексизби же башка эле жаат менен кетип калмаксызбы? Эгер дагы бир мага тандоо болсо, ооба, азыркы учурдагы өзгөрүүнү, өндүгүүлөрдү эске алганда, мен балким мүмкүнчүлүк болсо мен туризм жаатында кошумча маалымат алмакмын, билим алмакмын, же болбосо фармацевтика жаатында кошумча билим алмакмын. Себеби дегенде азыр замандын талабы бир тил менен алыс бара албайсың. Ошондуктан ошондой тандадым. Канча тил билсең, ошончо тил билет го. 20 жыл ичинде эжеке, менимче чында көп окуялар, кызык окуялар болсо керек. Ошонун бир окуясы эске келсе. Кызык болгон окуядан. Биз эми мугалим болуп эле калбастан биз дагы тренингтерге барабыз, окууларга барабыз. 2016 жылы мен Испанияга барып, Erasmus боюнча барып окуп жатканда менде мындай кызыктуу болгондо, координаторго барып, анан бир аз кечигип баргандыгыма байланыштуу, виза жылып кеткендигин, анан тапшырмалар аябай көбөйүп кеттир. Анан эссей жазыш керек экен да, бизче сочинение, чат жазып, анан мен баягы баардык тапшырманы кагазга жазып, А4 форматында, анан кымчып, анан бир 10 чакты эссей жазып, анан барып лекция бүткөндөн кийин, "Мына мен тапшырмам эссей" десем, таң калды. "Бул эмне?" деп, "Бул тапшырма" десем, "Биз кагаз орунда жашабайбыз. Буну электронный жөнөтөсүз. Кампус виртуаль" дейт. "Кампус виртуаль эмне?" десем, "Анан бул ушундай" деген, аз биздин АВН система болуп жатат го. Ошол мезгилде биз маани бербейт экенбиз. Ошол аябай мага таасир эткен. Ошол бир четин айтсам, мугалим болуп туруп эле мен аспирантура, магистратурада окуп, ошол окуя эч эсимден кетпейт да. Калганыңызга азыркы убакытта эле эч качан өкүнбөйсүз? Өкүнбөйм. Себеби дегенде ар бир эне өзү үй бүлөдө мугалимдин ролун аткарат. Мисалы мен азыр менин билимим бир гана жаштарга эмес, үй бүлөдө балдарыма жардам тиет. Андан сырткары коомдо болуп жаткан өнүгүүлөргө дайыма кошо аралашып, биргеликте катышып, аны жайылтып жүрөбүз. Эч качан өкүнбөйм. Рахмат эжеке. Ишиңизге келик. Рахмат, саламатта болуңуз. Бир эжеке, саламатсызбы? Арыбаңыз? Саламатчылык. Таанышуудан башталы. Аты жөнүңүз, кайсыл сабактан, предметтен мугалимсиз? Мен атым Карамат Белекова. Англис тили мугалими болуп иштейм. Ошо менен катар эле философиядан дагы адистигим бар. Ушул мугалим болгонуңузга жеке канча жыл болуп калды? Канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Мугалим болгонума 30 жыл, 30 жылдан ашып калды. Бул жеке ишмердүүлүккө дейбизби, кесипке башында эле мектеп бүтүп тандоо жасагансызбы? Же үйдөгүлөрдүн балким сунушу менен келип калгансызбы? Жок, мен өзүм тандоом менен эле ошол инфакка тапшырып калганмын 11-ти бүткөндөн кийин. Ошол бойдон окуп, ошол боюнча мугалимдик кесипти өзүм каалайт элем. Мугалим болуп, мектептерде иштедим. Андан кийин
өзүм баягы методика деп коетукму үйрөнүп өскөндөн кийин мындай ой келип кетти да, мындай университетке кирип дагы иштесем окшойт деп. Ошонун негизинде университетте иштеп калдым. Ошол мезгилде эле эмне түрткү болду? Эмне себеп болду? Билбейм, жаш убакта эми мындай энергияң көп болот экен. Билим алсам, жакшы иштесем, жакшы адис болсом деп кыялданат эми ар бир адам. Менде да ошолор болгон да. 30 жыл ичинде жекес көптөгөн нерсени көрдүңүз, баштан өткөрдүңүз, канчалаган тажрыйба. Азыр бирок дагы биздин алдыңызга бир эки тандоо коюлуп, дагы эле ошол мугалимди тандамаксызбы же башка бир багыттагы кесипке кетип калмаксызбы? Жок, кайра эле мугалим тандайт элем. Себеби бул эми мен өзүм жакшы көргөн кесибим, жашап аткан мындай таап жеген наным болуп атат да. Ошондуктан мен кайра эле мугалим каалайт элем. Кайра эле мугалимчик, баракелде. Анан соңунда сен бир ушул ишмердигиңиздин немесин дейбиз, убакытка чейин, ушуга чейин бир эсте калаарлык көз ирмемдер. Балким ситуацияларбы эсте калаарлык? Кандай кызык окуялар болгон? Кандай эми кызык окуялар, эсте калаарлык көп, аябай көп. Кайсы бирин эстеп, кайсы бирин айта албаймын. Бирок студенттик убакыттан баштап ушул жерге чейин коллектив менен иштеп, өзү бул ушул кандай десем, жаш иштеп аткан ишибиз өзү кызык да. Күндө даярданасың, студенттер менен учурашасың, билимибизди өркүндөтөбүз деп азырга чейин мына семинар, тренинг дегендерге катышып, мен жашым чоңоюп калды. Мен болду, мен көп нерсе көрдүм, кылдым деп айтпайм. Эч качан дайыма ошо окуп, аракет кылып, кайсы жерде мындай тренингдер болсо, ошол тренингтерге ыктап барып, ушул максатта жашап атабыз. Рахмат эжеге, майызга рахмат. Кандай сизге ийгилик. Мындан ары дагы талкпастан биздин жаштарга билим берип жүргөнүңүзгө тилектешибизге. Рахмат. Менин аты жөнүм Рыспаева Максат Шукурбековна. Мен немис дүйнөлүк тилдер факультетинин немис тил окутуучусу болом. Бул тилден, бул сабактан бергениңиз канча болду? Бул тилди негизинен 10 жылдан бери сабак берем. Бирок тагыраагы университетте 4 жылдан бери иштейм. Стаж демек тажрыйбаңыз 10 жылдан бери. 10 жылдан бери бар. Бул эжеге бул кесипке кантип келип калдыңыз? Эми бул кесипке мен өзүм сүйгөн тил болгондуктан, өзү негизи мен өзү хирург врач болмокмун. Бирок кандан корккон үчүн тилди тандадым десем болот. Анан ошол чет өлкөгө чыкканды кыялданчумун. Ошол тилегим орунга ашканда. Могул медик болууга, ошол тармакта кетүүгө ата энеңиз каршы болбоду беле? Же ата энеңиздин сунушу менен ошол жака барып калдыңыз беле? Жок, мен биздин үй бүлөдө апам жактан медиктер көп болгон үчүн жана ак чепчикти кийип, ак халатты кийгеним аябай жакчу да. Анан эмнегедир ошо хирург врач болом деп кыялданчумун. Анан кийин туристтерди көрүп, анан чет тилин үйрөнүп эле андан көрө чет жакка барган жакшы экен деп ошол чечим. Акчанын баары ушул жерде турбайбы деп? Жок. Азыр анткени эмеспи? Туризм өнүп аткан кез канча тил билсең, ошончо дил билесиң. Ошо өзүң айтмакчы, саякаттоодо да аябагандай керектүү орду бар дегендей. Анан эжеке, азыр бир сизге бир сунуш кылайын. Азыр сизге бирөө келип 10 жылдан бери ушунча мугалим болуп келдиңиз, тагыра 4 жыл. Ушул тармакта кете бермексизби же башка эле тармакты тандап, же дагы ошо баягы медик болуп ошону тургузмаксызбы? Өзү бош убакта ушул немис тилинде болсо деле медицинский китептерди окуйм. Кызык, дагы эле кызык, мындайча айтканда. Ким билет, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы эле ушул мугалим эле болсом керек, бирок может мед колледж, медфактарга сабак берсем деп ойлойм да. Себеби жөн эле грамматика менен өмүр бою өтүш кыйын да. Сурно кызыктуу жактары көбүнчө ар кайсыл сферада да. Мисалы үчүн IT сферасына деле азыр кызыгым бар. Медицинага дагы эле кызыгым бар.
Эми бара биздин жаштарды ушул тармактар менен байланыштырып үйрөтсөм деген оюм бар. 4 жылдан бери кандай кыздар болду? Мына отуруп алып, билесиңби, эсиңдеби ушундай бир аябагана күлдүк эле деген окуучулар болсо, айтып берсеңиз. Эми бизде көбүнчө күндүк эле болот, кызыктуу. Себеби дегенде немис тили, чет тили болгон үчүн англис тили менен алмаштырып алышат. Же болбосо, мисалы үчүн верклих деген действительно бар. Анын менен wichtig деген важный сөздү аралаштырып алышат, алмаштырыпчы. Ошондой случай күндүк эле болот. Андай учурчу күндүк эле болот. Ошо. Анда менимче көпчүлүк студенттердин дагы балким эң сүйүктүү сабагы немис тили эмеспи? Ооба, немис тили, себеби биринчи тили англис тили болгону менен көбү айтат, биз англис тилине караганда немис тилин кызыктуураак көрөбүз. Немис тилин көбүрөөк окуп Германия барабыз деп, мисалы үчүн жылына англис тилин бизден бүткөндөр дагы Германияга барып турушат. Тажрыйба алмаштырганы. Рахмат эжеке, ичиңизге ийгилик, аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Дал ушул факультетте Кишимжан Кубатбек кызы англис тили филологиясынын магистранты. Ал окуу менен тим болбостон бизнес долбоорлорду жазуу менен дагы мааликтенет экен. Кандай бизнес долбоор деп жатсаңыздар, анын өзүнүн клининг үй тазалоочу компаниясы бар экен. Бирок студент болуп туруп компаниясы бар, Мындан да тим болбостон, ал испан, англис жана орус тилинде эркин сүйлөп алат. Карасаң эми ошму деген студенттер кандай гана шарттарды мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Туура айтасың, кээде ошмуда окуганым аябай сыймыктанып кетем. Анда убакытты көпкө чозбостон дал ошол кызыбыз тууралуу көрсөтүүгө кезек берели. Ошмунун жаштар бизнес паркында бизнес идеясы менен $2000 грант утуп алып, азыркы учурда чакан клининг үй тазалоочу компания ачкан Кишимжан Кубатбек кызынын ишине бара жаткан учурубуз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ой, саламатсызбы Кишимжан эже, кандай жакшысызбы? Биз сиздин дареңизди зорго таптык го. Бул биздин кичинекей, как склад деп айтсак болот, офис. Бул жерде биздин аппараттар, средстволор баары сакталат. Жууп тазалоочу каражаттарды колдонобуз. Бул японский фирманыкы, Доктор Клин деп аталат. Алар көбүнчөсү бизге литровый келет. Мисалы 5 литр. Туура Япониядан келет. Сыры Япониядан келет, бирок Кыргызстанда жасалат. Атайын издедим буларды, анткени биринчиден өзгөчөлөнүштү каалайм всегда. Экинчиден, чтобы было удобно клинерлерге да иштегенде. Ар дайым таза болуш үчүн, Да, эң башкысы сапат. Бүгүн сизде буйрутма бар экен да? Да, буйруса бизде бүгүнкүгө 2 буйрутма бар. Айнек. Негизинен ал биз барган үйдө айнектин саны аябай көп. Квадратурасы да чоң. Ал жерде негизинен 3 клинер иштейт. Буну да салыш керек сөзсүз түрдө. Өзү колуңузда канча кызматкер иштейт, канча кыздар иштейт колуңузда? Негизинен, жалпысынан. Негизинен алганда, кечээ мен буга чейин группа түзгөн эмес элем. Кечээ менеджерге айтсам, ал группа түзүптүр. 34 кыз бар экен. Бул иш менен сиз канча жылдан бери алектенесиз жалпысынан? Жалпысынан алганда менимче уже 3-жыл кетип атат. Дагы бир суроо берип, стартап сиз үчүн эмне? Стартап бул мен үчүн да суроо бир аз кыйыныраак ойлоп туруп бул суроону. Өзүңүздүн мисалдарыңыз менен айтып берсеңиз. Стартап менимче, эгер бизнес стартапты айта турган болсок, бул эң сонун мүмкүнчүлүк деп айтмакмын. Менде мындай надежда болгон постоянно, то что мен вот этот $2000 утуп алганда, ошол нерсе келет деп менде эчтеке жок болчу, ачкандачы. Прям я с нуля начала ошол нерсеге ишенбейт элем. Мурун бизнести нолдон баштоо деген десе. А вот сейчас ойлонойм, бул нолдон баштаган нерсе болот депчи. Мен ошол аппараттар келип калат, эртең келип калат, эртең келип калат деп эле өзүм постепенно иштеп бир-бирден алып уже Кудайга шүгүр ушунча алып койдум. Вот стартап менимче бул мотивация берет. Стартап негизинен мен билим алдым, бизнес эмне экенин окудум десем болот. Чын эле ошол жерде агайларга да ыраазычылык айтам, и ошмуга дагы сонун мүмкүнчүлүк берген биз үчүн.
Бирок азыр кээ бир учурларда кызматкерлериңиз келбей же жумуштан чарчап калганда өзүңүз чыкканда туура келеби? Өзүңүз иштеп кое бересизби? Сөзсүз түрдө кызматкер издейсизби? Анда учур көп болот. Мен ачканда мисалы эми, конечно, башында биз үчүн тажрыйба болот, ар бир нерсе. Буларды алып кетебиз, э? Булар баарын алып кетебиз. Ош мамлекеттик университетинде бир гана билим албастан бизнес ачкан айым Кишимжан эженин азыр жогоруда айткандай кардарлары буйртма берген. Азыр дал ошол дарекке жөнөдүк. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз жумушубузду баштадык. Да, баштадык. Сага да кирип көрөйүн. Азырлыктан Кишимжан эжесине жардам бергенче маегибизди баштап берели. Давайте тогда азыр айнекти жууп баштайбыз. Айнектин негизинен алганда бул эң кол жетпеген жерлер, кычыктарды бул аппарат менен жууйбуз. Көзгө чөмнөө жерлерди, мына астыларын, мына кычыктарды. Эң колду убакыт алган жерлер ушулар. Биз убакыт утурбай буну менен баштайбыз. Анда баштадык. Жана эжелер биз үйгө киргенде сиз атайын колуңузда иштеген эжелерди өзүңүз бөлөсүзбү же өздөрү эле кирип мен ушуну бул үй тазалайм, мен бул үй тазалайм деп өздөрү кирип? Негизинен эгерде бизде кадр маселеси тез алмаштырып турат. Стажерлор келгенде, конечно, аларды менеджер бөлөт же өзүм бөлөм. Болбосо опыты барлар өздөрү эле билип, бөлүнүп иштерге башташат. Ушул чоң үйдү канча убакытта, канча саатта бүтүрөсүздөр? Негизинен алганда ар бир уборканын сааттарга бөлүнөт. Уборканын түрлөрү бар. Бизде влажный уборка, уборка после ремонта. Азыркы учурда биз уборка после ремонттан кийинки тазалоону кылып атабыз. Ошондо өзүнүндөй тазалоодагы үй жыйнаштыруунун мындай мемеси дагы болот экен да, ыкмалары түрлөрү болот экен. Ошол түрлөрүн айта кетсеңиз бизге. Биз баштаганда эле негизинен уборканы биринчи желелерди, чаңдарды алып алабыз. Андан кийин дароо бул айнекке өтөбүз. Анткени бул жерде азыр шторы, занавескалар жок, ошого биз дароо айнекке өттүк. Айнекти бүтүп, акырында батарейка өтөбүз. Чтобы по порядку кетиш керек да, убакытты да уткузбайбыз. Ошентип квадратурасына карап убакытка бөлүнөт. Клининг үй тазалоочу компаниянын негиздөөчүсү Кишимжан Кубатбек кызы учурда тенденция боюнча адистер менен иштешип келет. Мындан сырткары Ошмунун бизнес паркы, Кыргыз Республикасындагы Агахан фонду, Американын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID менен биргеликте ишке ашырылып жаткан жаштардын арасында ишкердүүлүктү жана стартаптарды колдоо программасынын тренингине катышуу үчүн даярданып жатат. Кишимжан менен айтсаңыз, кандай учурларда үйгө клининг керектелет да, ушундай учурларда кандай учурлар болот? Биздин кызматтар көбүнчөсү өзү генеральный уборка болот. Бул генеральный уборка айнектердин баардыгын жууп, мындайча айтканда кухня, ванна, туалеттерден бери жууп чыгабыз да. Бул уборка ар 2 ай сайын керектелет. Бирок бизде Ошто аны 6 айда бир же 3-4 айда бирден кылдырышат. Силерге күнүнө канча орусча айтканда заказ буйртма түшөт? Күнүнө түшүп турат. Особенно жай мезгилинде бизде аппараттар кыздар аз болгондуктан ошол учурда күнүнө мен 3 гана заказга аппараттарым жетиштүү. Анткени ар бир заказга жана алып келгендей ар бир нерсе керек болот. Аппарат, бир пар, вот этот пар и парочистик, этот пылесос, стремянка, ошондой чаң соргоч, шаты, ошолор бирден керек болот. Ошого көбүнчөсү 3 заказга гана алгам. 3-4 заказ алам. Калган учурларда бир 4-5 заказын отмена болгонго туура келип калат. Же башка күнгө жылдырабыз. Эми кээ бирлер болуп калат, клиенттер срочный болуп, аларды придется отмена кылган. А так бир эмес 3-4 заказдар түшүп калышы мүмкүн. Да. Ошондой болот жай мезгили. Азыр бир аз күн суук, күнүнө 2ден, уже 2ден гана заказга чыгып калдык. Кандаңар да аз. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Кишимжан эжеден сиздерге мастер-класс. Давайте.
азыр биринчи айнекти жууганда биз рамасын жууп алабыз. Андан кийин гана бул терезесин өтөбүз стеклого. Анда азыр баштасак. Мына ошентип биз бул үйдүн бир бөлмөсүн тазалап жыйнаштырып бүтүрдүк. Бул жолу мен бир канчада бүтүрдүк? 1 саатта бүтүрдүк. Анда акыркы сурам болсун. Жаш стартаперлерге, ошмунун жаш стартаперлерине бере турган сунуштаган кеңешиңиз. Хорошо. Ошмунун жаш стартаперлерине менин негизги кеңешим өзүңөргө жаккан бизнести алып, ошону до конца акырына чейин кичине кыйналган эле таштап койбостон акырына чейин баргыла демекмин. Андан тышкары бизде ошмода эң сонун мүмкүнчүлүк берилген $2000. Бул бир жумалык окуудан өтөсүңөр мыкты делген бизнес консультанттар, юристтер, финансы боюнча, общий бизнес боюнча силерге маалымат берет. Анан окуп, эгерде сиздерде чын эле аракет болсо, силерди тандап алып $2000 берет. Мүмкүнчүлүктү колуңардан чыгарбагыла. Кишимжан Кулатбек кызы Ошмунун дүйнөлүк тилдер жана маданияттар факультетинин англис тили филология адистигинин магистранты. Көп тараптуу болууну каалаган каарманыбыз англис, испан тили курстарына барат. Класстарда орундардын жетишсиздиги бул. Чоро сенде кандай кыял же максатың бар? Кыял дегенде быйыл деген мен бүтүрүшү курс эмесмин мен. Ошондуктан бизге деген бир мүмкүнчүлүк берилет да. Кандай? Стипендия алгангачы. Кандай стипендия алгың келет? Эми Ошмуда стипендиянын түрлөрү көп да өзүң билесиң. Эми стипендиялардын эң башы болгон бул менимче президентибиздин үмүт стипендиясы. Албетте алгым келет, бирок кантип азырынча биле элекмин. Анын баарын бизге Акылай Тилебалдиева айтып берет. Бизге деген атайын маек берген ошол боюнча. Анда батыр эле көргөн ошону китептерге коюп коюп. Анда кезекте дал ошол көрсөтүп берсек. Всем привет. Сүйлөй берейинби? Проблемаңар болсо келе бергиле деппи? О, директор чакырып аткан болчу, болгачы тез. Ооба, азыр мына кетип атам, жолдомун. Отчетторду бүтүрүп полностью бүткөндөн кийин анан жата алып ыйлайсың эмнеге мындай депчи болгон. Бирок көгөрүп болсо дагы ушул нерсе жеттим да. Башталышында примерно 30-дан жогору, если жакшы аракет кылып актан иштесем 70-80. О, директорго айтып койчу, мен азыр кичине кечип барам да, запись 3:40-ка бар болчу меники. Бир 10 минутада кирип чыгам. Всем привет. Же салам дейинби? Болору? Акылай Тилебалдиева, магистрант, психолог, аботерапист. Психологияга мен 2019-жылы ошол Ош мамлекеттик университетине келгенде алгач психологияны эмес, мен лингвистиканы тандаганмын. Себеби мага тил үйрөнгөн жакчу, бирок үйдөгүлөрдүн каршылыгы менен сен эмне кыласың лингвист болуп депчи. Макул дедим, ОРТдан 148 балл алып, балким педагогика тапшырсам, бюджет болуп калат деген үмүт менен ошол педагогика факультетин издеп барсам, ошол жерден психология жеке жолуп калгам да. Анан ошол жерде психология жөнүндө маалымат алып, чечим чыгарганмын. Ушул меники болсо керек депчи. Психологияга келгениме өкүнгөн жокмун, себеби жеке жашоомо дагы пайдасы өтө чоң болду.
кандай гана учур болбосун, кандай гана бандай кандай гана кырдаал болбосун, ошол кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолдорун уже өзүң үчүн да билип каласың да. Мисалы үчүн Баткен окуясы бир эмес 2 жолу болду. Ал учурда дагы ушул психологдордун арасында ошол Баткенге чейин барып иштеп келдик. Барганда ошол эң алгач жаш балдар менен иштедик. Ошол учурда аябай бандай танкаларды тартып, кызыл, кара түстөрдү аябай көп колдонушканда, бул деген бир балада кандайдыр бир тревожность бар экенин билдирет да. Анан 3 күн аралыгында иштешип, балдарды ошол нерседен алып чыктык десек болот да. Ошол 3 күндөн кийин балдар ар кандай түстөрдү колдоно башташты, ачык түстөрдүчү. Ошентип адамдарга пайдасы тийген сайын мындай жан дүйнөң эс алат экен да. Өкүнбөйм. Психолог болуп жумушка орношуу кыйын болгон жок. Себеби мен 3-4 курста Кембридж жеке окутуу борборунда психолог болуп иштедим. Ал эми уже окууну бүтүп, дипломированный психолог болгондон кийин дагы багы суроо талап көбөйөт экен дагы. Бизди жумушка чакыргандар көп болду. Азыркы учурда мен тандоом менен Нейролайф клиникасында психолог, АБ-терапевт болуп иштеп жатам. Бизде 2022 жылы мобилизациялык машыгуу болгон, коопсуздук 2022, анан түштүк 2022 деген. Ошол мобилизациялык машыгууда биз военный полигонго барып, психологдор, медиктер, анан ал жерде военныйлар болду. Атайын 3 күндүк машыгуудан өтүп келдик да. Бул деген мен үчүн өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени ал жерге бар эле бара албайт да. Андан сырткары жогоруда айтып кеткендей, Баткен окуяларында чек араларга чейин барып, ошол айылдын тургундары менен сүйлөшүп, балдар менен, жаш балдар менен иштешип келген мен үчүн да өтө чоң жетишкендик болду деп ойлойм. Анан эң чоң жетишкендигим бул менин кыялым болгон президенттин үмүт стипендиясы. Жөн гана бактылуу жашаш да. Мисалы, миллионер болуш эмес, же аябай бир күчтүү психолог болуу эмес, жөн гана бактылуу айым болуп, бактылуу апа болуп балким жашоодо. Жашоодо Кудайга шүгүр, бирок жашоодо өкүнгөн нерсем боло элек, болгон эмес экен. Болбой эле койсун. Мен дайыма айтам да, жөнөкөй студент болбогула депчи. Багы тайпаңарда студенттерден айырмаланып турууга дейм дайыма айтам. Анткени багы мисалы тайпага жаңы келе эле мен староста болом деп староста болуп, тайпанын жүгүн көтөрүш эле бул кыйын нерсе да. Бирок болуш керек, көрүш керек ал нерсени дагы. Балким бул нерсе сеники, балким сеники эмес. Коркпош керек дейм да. Бир кадам таштагандайчы. Башкалардан өзгөчөлөнүп туруш керек деп айтам. Аракет кылыш керек. Эгерде бир ушундай студенттик кыял болгон, үмүт стипендиясын алам десе да, макала жазганды үйрөнүп, ал нерсе мисалы көп ойлошот кыйын депчи, бирок кыйын эмес. Жол көрсөткөн адамың болсо, албетте кыйын болбойт. Издениш керек. Изденгиле деп айтат элем. Мына ушундай бизге бөлгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Жогоруда айткандай, биз бүгүн Ошмунун дүйнөлүк тилдер жана маданияттар факультетинде болдук. Ооба достор, саякатыбызды дал ушул факультеттен баштасак, кийинки саякатыбызда сиздердин жардамыңыздар керек болот. Анткени дал сиздердин талдооңуздар менен биз дал ошол факультетке бармакчыбыз. Андыктан алдыга ой пикирлерди калтырыңыздар. Биз сиздер менен отурушпойбуз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.